Салам, бүгін біз фокус темасына тоқталабыз. Сіз каалагандай видео тартсаңыз болот. 15 мүнөттүк түшүндүрмө ролик же 6 секундтук TikTok. Мында эң негизгиси фокусту аныктап алуу. Фокус сиз айткыңыз келген негизги ой, так аныкталган аныктама же болбосо видео аркылуу кайсы бир суроого так жооп берүү. Бул сөз журналистикага оптика жана фотографиядан келген. Аны билген адам фокусту дагы жакшы түшүнөт. Сиз тарткан сүрөттүн фокусу жок болсо же көрүүңүз начар болсо тунук болбой бозала болуп калат. Эгер сиз фотоаппаратты туура фокуска койсоңуз же көзүңүздүн көрүүсүнө жараша көз айнек таксаңыз, дароо баары ордуна келет. Сиз тарткан видео же башка материалдар деле ушундай ачык, тунук болуш керек. Мисалы, өзүм жашаган айылдагы медицина тууралуу айтып берем. Бул начар фокус. Өтө жалпы жана так эмес. Муну окуган киши видеодо эмне жөнүндө сөз болорун түшүнбөйт. Сиздин айылдын врачтарынын баатырдыгынбы, айыл тургундарына жеткиликтүү дарылар боюнчабы же айылдаштарыңыз көп жалдыккан дарттар тууралуубу? Ал эми Көкташ айылынын тургундары жетиштүү медициналык жардам албайт, ооруканаларга каражат жетишпейт. Бул жакшы фокус. Видеонун темасы дароо түшүнүктүү. Редакторуңуз же көрөрман эмне жөнүндө сөз болорун дароо түшүнөт. Фокус туура тандалганда сценарий жазуу да жеңилдейт. Анын структурасы темадан эле билинип калат. Сиз эмне жөнүндө айтарыңызды, кандай идея же окуяны баяндайсыз, так билесиз. Бул өз кезегинде кайсы багыттагы маалыматты чогултасыз, кандай видео тартасыз, дароо аныктоого мүмкүндүк берет. Биздин Көкташ айылы тууралуу мисалыбызда видео жергиликтүү ооруканадан дарылана албаган айыл тургундарынын алынган видеолор менен башталмак. Андан кийин айылдык медиктери эмне себептен ушундай болуп атканын баяндап беришмек. Оорукананы каржылоого каражат жетишпейт. Демек, дары-дармек жана квалификациясы жогору адистер дагы жетишсиз. Видеонун акырында Саламаттык сактоо министрлигинин чиновниктери бул окуя боюнча өзүнүн комментарийин бермек. Фокусту аныктап алсак, ашыкча иш кылбайбыз. Материал чакан жана мазмундуу болот. Эң башкысы, фокусу жакшы материалдын көрүүчүсү да көп болот.